Майлуу Суу шаарында өспүрүм кыз көз жарды. Майлуу Суу шаарында жашы жете элек өспүрүм кыз көз жарды. Бул маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалым болгондой, Майлуу Суу шаардык төрөт бөлүмүндө 26 январга караган түнү 16 жашка толгон кыздын көз жарганы боюнча шаардык ички иштер бөлүмүнө маалымат түшкөн. Андагы маалыматтын негизинде милиция кызматкерлери 16 жаштагы кыз турмушка чыгып көз жарганын тактаган. Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинин 14-беренесиндеги нике курак 18 жаштан өйдө деген талапты бузуу менен кыздын ата-энеси аны турмушка беришкен. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 151-беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүүдө деп билдирди облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Маалыматтарга караганда, жаш курагы жете электе үй-бүлө күткөн кыз шаардагы кесиптик лицейде билим алып жаткан. Булак турмуш сайты. Президенттик аппарат Сооронбай Жээнбековдун Салим Байбачча менен эч кандай байланышы жок. Президент Сооронбай Жээнбековдун Салим Байбачча менен эч кандай байланышы жок деп бүгүн 14 февралда Супер KG порталына президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Толгонай Стамалиева билдирди. Стамалиева видеодо Салимбай Абдувалиев Сооронбай Жээнбековду колдойт деген сөз кандай максат менен айтылганы боюнча билбей турганын белгиледи. Эске салсак, интернетке таанымал өзбекстандык ишкер, коомдук ишмер Салим Байбачча лакап аты менен таанымал адам тартылган видео тарап кызуу талкууга алынууда. Видеодо жогорку кеңештин 3 жолку депутаты Нургазы Айдаров менен Ош облусунда таасирдүү ишкер Жалил Атамбаев өзбекстандык олигарх Салим Абдувалиевди ортого алып, ага ыраазычылык билдирип жатышкан учур тартылган. Айдаров олигарх Абдувалиевди кыргыздын тиреги деп атап, Салимбай ака тирүү кезинде биз кыргыздар тирүүбүз дегенин угууга болот. Жалил Атамбаев да Абдувалиев менен сыймыктанаарын, Абдувалиев президент Сооронбай Жээнбековду колдой турганын айтып, ыраазычылык билдирген.